Birinci bölüm. Kırgızstan bayırkı doğrudan 19. kılımdın ortasına çeyin. İkinci tema. Kırgızstandağı taş jana kolu doğru. Taş doğru adam qo'munun önügüşündögü tarihi madani mezgil. Бул учурда эмгек жана согуш куралдары негизинен таштан жасалып, жыгач менен соёкта колдонула баштаган. Анын акыркы баскычында карапа идиштерди жасоо өнүккөн. Таш доору адамзат тарыхындагы узакка созулган доор. Ал адамдын хайванаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгышынан башталып, мындан 2,5 миллион жылдай мурда металл пайда болгонго чейин мындан 5000 жылдай мурда созулган. Бул доор маданияттын өнүгүш өзгөчөлүктөрүнө ылайык байыркы таш доору, палеолит, жаңы таш доору, неолит жана бул экөөнүн ортосундагы өткөл доору, ортоңку таш доор, мезолит деп бөлүнөт. Булар да өз алдынча мезгилдерге ажырайт. Таш доору алгачкы жамааттык түзүлүш доорунун көп мезгилин камтыйт. Тактап айтканда, адамзат тарыхынын 90% таш дооруна туура келет. Болжол менен миллион жыл мурун түштүк Казакстанда, Борбордук Азияда, анын ичинде азыркы Кыргызстандын аймагында адамдардын үйүрлөрү пайда болгон. Кыргызстандагы эң байыркы адамдардын турмушун ошол кезде жасалып, массалык түрдө пайдаланылган таш куралдары аркылуу билебиз. Байыркы таш доору палеолиттин биринчи баскычы болгон эрте палеолит биздин заманга чейинки 2,5 миллион 140 миң жылдыктарды камтыйт. Бул доордо Кыргызстандагы адамдар кадимки эле таштарды бири-бирине ургулап, эң жөнөкөй кескичтерди, кыргычтарды, учтуу көзөгүчтөрдү, бычактарды жана башкаларды жасашкан. Кийинчерээк таштардын түрүн пайдалануунун натыйжасында андан жасалган куралдар акырындык менен өркүндөтүлгөн. Кыргызстандын аймагынан табылган эң жөнөкөй таш куралдары Нарын облусундагы Онарча суусунун жээгинен, Ысык көлдө Балыкчы шаарына жакын Саламат булак деген жерден, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Кожо Бакырган сайдан табылган. Эрте палеолит доорунда Кыргызстандагы адамдар отту пайдаланууну үйрөнүшкөн. Отту пайдалануу адамзаттын тарыхындагы биринчи революция катары бааланат. Табигаттын татаал шарттарында куралдардын жөнөкөйлүгүнөн улам адамдар жырткыч жаныбарлардан коргонуу жана ири жаныбарларга аңчылык кылуу үчүн адам үйүрү деп аталган майда топторго биригип жашашкан. Ортоңку палеолит биздин заманга чейинки 140-40 миң жылдыктарды камтыйт. Бул доордо таш куралдары бир кыйла жакшырган. Бул доорго таандык эстеликтер Ысык көл өрөөнүндөгү Тосор суусунун боюнан, Чүй өрөөнүнүн Георгиевка дөңсөсүнөн, Ош облусунун Араван районундагы Сасык өңкүрдөн табылган. Алай тоо куркасындагы Даңгерек дере капчыгайынан эң байыркы таш талкалоочу жай табылган. Бул өнөрканада кара, боз, жашыл түстөгү кат-кат кремний таштары табигый издери менен жарылып, мурдагыдан миздүү, учтуу куралдар жасалган. Бул мезгилде инстинкт боюнча болуп келген коомдук мамилелер аң сезимдин негизинде өнүгө баштаган. Кыргызстандын эң байыркы тургундары питекантроп менен синантроп типтеринде болгон. Эволюциялык өнүгүшү боюнча акыл эстүү адам Гомо сапиенс деп аталган. Алар негизинен аңчылык менен күн көрүп, ар үйүрүндө 25-50дөн киши болгон. Аларды күчтүү эркек жетектеген. Ошол доордо жашаган адамдардын сөөктөрүнүн калдыгы Баткен облусундагы Айдаркен шарчасына жакын Сел өңкүрдөн табылган. Өзбекстандагы Тешик-Таш өңкүрүнөн табылган өспүрүмдүн сөөгүнөн мындан 40 миң жыл мурда өлгөндөрдү жерге жашыруу жарылгөсү пайда болгонун билебиз. Соңку палеолит доору биздин заманга чейинки 40-10 миң жылдыктарды камтыйт. Бул доордо окумуштуулардын пикири боюнча адамдар планетабыздын бардык климаттык алкактарында жайгашып, алардын жаратылыш шарттарына ыңгайланышуусунун натыйжасында расалык топтор жана расалар калыптанган. Дал ушул доордо коомдук мамилелердин өркүндөшүнүн натыйжасында алгачкы адам үйүрлөрү эне тарабынан кандык байланышка негизделген уруулук коомдорго биригишкен. Адам тукумун улантуудагы жана коомдун үй чарбасындагы ээлеген орду үчүн байыркы адамдарда аял заты өзгөчө аздектелген. Илимде бул коом эне бийлигинин коому, матриархат деп аталат. Энелик урукка негизделген коом мурдагы адам үйүрүнө караганда жогорку баскычта турган. Бара-бара адамдын аң сезими өскөн. Жаныбарлардын сөөктөрүнөн, жыгачтан эмгек куралдарын, шибеге, ийне жасоону үйрөнүшкөн. Бул доорго таандык куралдар Ош аймагындагы Сел өңкүрдөн Исфана өрөөнүндөгү Кожогор булагынын жанынан табылган. Алгачкы коомдук искусствонун пайда болушу ошол кездеги адамдардын дүйнөгө болгон көз карашын айгинелейт. Ысык көл аймагындагы бийик тоолуу Сарыжаз өрөөнүндөгү Ак чуңкур өңкүрүндө 10 миң жыл мурун байыркы сүрөтчүнүн жаныбарларды, адамдардын аң уулоо, бийлөө учурун өңкүрдүн бооруна чагылдырган эмгектери сакталып калган. Адамдардын таштан жасалган элестери да ушул мезгилде пайда болгон.
Дал ушул жогорку палеолит доорунда азыркы кебеде кешпирдеги адамдар калыптанган. Алар ойлонууга, оюн айтып түшүндүрүүгө жырап калышкан. Мезолит ортоңку таш доору биздин заманга чейинки 10-5 миң жылдыктарды камтыйт. Бул доордо анчалык чоң эмес, миздүү, учтуу таш куралдарына жыгачтан же сөөктөн сап жасоо өздөштүрүлгөн. Сапталган таш куралдары көптөгөн функцияларды аткарууга, колдонууга өтө ыңгайлуу болуп, курчтугу жагынан темир куралдардан кем калышкан эмес. Мезолитте адамдар алыска атыла турган жаа менен жебени ойлоп табышкан. Ушул доордо жаныбарлардан биринчи болуп ит колго үйрөтүлгөн. Балык кармоочу тор, кайык да ушул мезгилде пайда болуп, натыйжада аңуулуу балыкчылык өнүккөн. Мезолит доорунда адамдардын майда топтору бир жерге байралбастан тамак-аш издеп көчүп жүрүшкөн. Алардын турак-жайлары да убактылуу жасалып, кичине болгон. Жаңы таш доору неолит биздин заманга чейинки 5-3 миң жылдыктарды камтыйт. Бул учурда адамзат табигатты өздөштүрүүдө ири секирик жасаган. Дыйканчылык менен мал чарбачылыгы өздөштүрүлүп, алтыргай чарба жүргүзүүнүн негизги тармактарына айланат. Адамдардын дан өсүмдүктөрүн өстүрүүнү жана жапайы айбандарды колго үйрөтүп, анын тукумун көбөйтүүнү үйрөнүшү чоң экономикалык революция болгон. Бул мезгилден баштап адамдар азык-түлүктү өздөрү өндүрө баштаган. Бул жетишкендик илимде неолит доорундагы биринчи революция деп аталат. Албетте, адамдарды эзелтеден эле багып келген аңчылык менен чыноочулук көмөкчү кесип катары сакталып кала берген. Орто Азиянын өрөөндүү жерлеринде мал чарбачылыгы менен катар дыйканчылык көбүрөөк өнүккөн. Негизинен толуу аймак болгондуктан Кыргызстанда алгач мал чарбачылыгы өнүккөн. Неолит дооруна таандык эстеликтер Ысык көлдөгү Сарыжаз өрөөнүнүн жанындагы Ак чуңкур жергесинде жана Нарын шаарына жакын Теке секирик үңкүрлөрүндө, чүйдөгү Аламүдүн суусунун боюнан, Чолпон Ата шаарынын жанынан жана башка жерлерде табылган. Бул доордо жашагандар кийимди токуп кийгенде, карапай идиштерин жасаганды үйрөнүшүп, айрым жерлерде кен иштетүүнүн алгачкы аракеттери башталган. Социалдык жактан неолит доорунда өндүрүш каражаттарына карата жалпы менчикке, коллективдүү эмгекке негизделген уруулук жамаат өнүккөн. Бул мезгилде уруулар жана уруу бирикмелери түзүлүп, ага бир уруктан тараган же бир типтеги чарба жүргүзүүчү бир нече ири же майда уруктар бириккен. Бул мезгилдеги Кыргызстандагы неолит уруулары өздөрүнүн чарба жүргүзүүдөгү жана маданиятындагы өзгөчөлүктөрүн сактоо менен коңшу региондогу уруулар менен тыгыз байланышта болгондугун тарыхый эстеликтер айгинелейт. Таш доорунун акыркы этаптарында таштан жасалган өндүрүштүк куралдар бир кыйла жакшырып, кой, уй, жылкы сыяктуу айбандар колго үйрөтүлө баштаган. Бара-бара дыйканчылык менен мал чарба өндүрүшү бир кыйла өнүгөт. Эмгек куралдары негизинен жез, колоо сыяктуу металлдардан жасалган. Коомдо аялдарга караганда эркектердин ролу тездик менен жогорулаган. Ошентип, аталык уруулук түзүлүш патриархат, энелик доорду алмаштырган. Бул өзгөрүү неолит доорундагы экинчи революция деп аталат. Бул мезгилде илгерки үйүр топтук никелешүүнүн ордун үй-бүлө байланыштары ээлеген. Бул мезгилде ар бир уруулар энеге карап бөлүнбөй, атага карап бөлүнүп, ал уруулар эркектин намы менен атала баштаган. Өндүрүштө эркектердин негизги орунга өтүшү менен өндүрүштүк каражаттарга болгон жеке менчиктүүлүк жана адамдарды адам эзүү мезгили башталат.